Куудул Тынар Курбаналиевдин сатирасы текшерилип, ана сахнага коюлабы? Мындан ары куудулдардын сахнадагы программаларын көркөм эксперттик комиссия көзөмөлгө алат. Бул тууралуу бүгүн 1-ноябрда Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев билдирди. Анын айтымында, аталган министрликке элдерден айрым куудулдарга наразы болуп, алар сахнадагы маданияттуулукту карабай жатканы боюнча кайрылуу келип түшкөн. Алардын кайрылуусунун негизинде мыйзам чегинде түшүндүрүү иштер жүргүзүп, маданиятка туура келбеген сатираларга чара колдонуу боюнча атайын көркөм эксперттик комиссия иш алып барат. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактарга айрым адамдар кээ бир куудулдар чектен ашып кеткенин баса белгилеп, алардын да аттарын атап Маданият министрлигине кат жолдошкон. Анда өзгөчө куудул Тынар Курбаналиевге наразы болуп, анын сатирасына карата чара көрүү боюнча жазылган. Маалымат булагы Кыргыз кечи. Асел Кадырбекова 80% ойдон чыгарылган. Ырчы Нурлан Насиптин жубайы Асел Кадырбекова айрым YouTube каналдарга наразы болду. YouTube каналдар укмуш: "Бүгүн өзүм тууралуу бардык маалыматтарды карап чыктым. 80% ойдон чыгарылган, күлкүм келет. Көрүүчү топтош үчүн кылып жатышкандарыбы? Кичине болсо да адамгерчилик жок", деп наразы болду ырчы айым. Окурмандары аны колдогон пикирлерин жазышууда. Асел Кадырбекова ырчы гана эмес, эң популярдуу Instagram жылдыздарынын бири. Анын көпчүлүк постторуна окурмандары ар түрдүү реакция кылышат. Ошондуктан каналдар дагы ырчы жөнүндө жаңылыктарды жарыялаганга аракет кылышат. Жана албетте бул ырчынын күйөрмандарынын арасында кеңири таанымал экенин кабар берет. Маалымат булагы Заман.